Ыйык жазуу 2000 жылдан ашуун убакыттан бери бүтүндөй адамзаттын тагдырына таасир этип келе жаткан китеп. Ыйык жазуу Кудай адамдардын жашоосун өзгөртүү үчүн колдонгон китеп. Ыйык жазуу окуганга кызыктуу китеп. Сизди ыйык жазуунун барактарына саякатка чакырабыз. Күн сайын сиз менен бирге окуп, ой жүгүртүп, ачылыштарды алуу максатында ыйык жазууга кайрылмакчыбыз. Биз менен сапарга чыгууга даярсызбы? Андай болсо, кеттик. Ыйык жазууга саякат жасайлы. Арбаңыздар, ардактуу угармандар, амансыңарбы достор? Баарыңыздарга жалындуу салам айтам. Бул болсо ыйык жазууну барактайлы уктуруусу. Микрофондо мен Канойк Маметуулу. Угармандар, ушул ыйык жазууну барактайлы берүүсүн үзгүлтүксүз угуу үчүн биздин YouTube каналыбызга жана Facebook баракчабызга катталууну унутпаңыз дейер элек. Анда ошентип, бүгүн биздин 116-чы жолку чыгарылышыбыз. Биз Мисирден чыгуу китебиндебиз. Биз Пасах майрамы тууралуу сүйлөшүп жатканбыз. Бул тек гана угармандар, улуу майрам эмес. Бул бизде болуп өткөн нерсенин ачыкка чыгышы. Кудай ар бирибиз үчүн кылган нерсенин ачык көрүнүсү. Биз Мисирден чыгуу китебинин 12-чи бөлүмүнүн 13-чү аятына келип токтогон элек. Бүгүн дал ушул 13-чү аятты окуп, анан сүйлөшүүбүздү андан ары улантабыз. Анда 13-чү аятты окуйун. Силер отурган үйдөгү ошол кан силердин белгиңер болот. Канды көрүп силерден кыя өтүп кетем. Мисир жерин кыйратып жатканымда силердин башыңарга алаамат түшпөйт дейт. Угармандар, бул окуянын өзөгү. Пасахтагы эң урунттуу учур мына ушул. Бул бизге Кудай өзү берген көрсөтмө. Бирөөлөр балким муну кандайдыр бир мистикалык ритуал, же болбосо тетиги байыркы, жашыруун, сырдуу нерсе деши мүмкүн. Чындыгында ыйык жазууда эстен чыгарбашыбыз керек болгон бир жобо бар. Кан төгүлмөйүн күнөө кечирилбейт, же болбосо кан төгүлмөйүн күнөө жабылбайт. Эч бир күнөөнү болуп тур, эч нерсе болбогондой эле түр көрсөтүп коелу деп жымсалдап коюуга такыр болбойт. Кайсы гана күнөөнүн болбосун жазасы бар угармандар. Ырайым болуш үчүн жаза деген жок. Жаза болбойт деп эле коюу жетишсиз. Ырайым деген Кудай ошол жазаны өзү тарткандыгын билдирет. Ырайым дегенди көп учурда биз туура эмес түшүнөбүз. Мейли эме, келгиле, муну унуталы. Эч нерсе болбогондой эле түр көрсөтүп коелучу дейбиз. Адамдар арасында мамиледе чынында ошентип койсо болот чыгар. Бирок ошондо дагы адам эч нерсе болбогондой түр көрсөтүп койгон күндө дагы угарман, анын жүрөгүндө оңурайган чоң жараат калат. Ал эми Кудай менен адамдын ортосундагы мамиледе баары андан да курч, андан дагы таамай болот. Кылмыш жана жаза деген эки түшүнүк ажырагыс байланышта. Дагы бир жолу айталайын. Жаза кайт болуп калса эле ырайым деп эсептелбейт. Ырайымдын мааниси күнөөсүз жан, күнөөлүү жандын жазасын өз мойнуна алганында. Ушуну түшүнүү абдан маанилүү. Мына, ушуну эстен чыгарбаш керек. Адамдар ишенерин көрсөтүш үчүн угармандар, тек гана ошол Кудай айткан нерсени, тагыраагы кашектерге кан сыйпаш керек эле. Кудай алардан ушуну гана күткөн. Адамдар албетте муну ишениминин белгиси катары кылыш керек болчу. Кээде замандаштарыбыздан мен өз каалаганымда ишенем. Ишенимим ыйык жазууда жазылгандай көрүнбөй жатса дагы, түгүл ыйык жазууда жазылгандарга карама каршы келип жатса дагы, менде ишеним бар да деген сөздөрдү угууга болот. Жок, ишенимдин так жана таамай жыйынтыгы болууга тийиш. Эгер ишенсең, Кудайга таянсаң, ал тек гана ички жылуу, жагымдуу бир сезим эмес. Ал, менде баардыгы жакшы деп кое турган нерсе эмес. Эгер чындап эле ишенсең, чындап эле Кудайга таянсаң, турасың дагы толук түшүнбөгөн нерсеңди болсо дагы кыласың. Ал эми бул жагдайда тагыраагы бул жерде курмандык козунун канын, каалганын кашегине сыйпайсың. Биз кээде чындап эле эмне кылып жатканыбызды толук түшүнө бербейбиз. Канчасын түшүнүшүбүз керек болсо, бизге канча керек болсо, Теңир так ошончону гана ачып берет бизге. Демек угарман, ишеним деген өзүм туура көргөн нерсени кылуу эмес.
Кудайдын каалоосу кандай экенин түшүнүп, анан ошону аткаруу. Түгүл Кудайдын ошол каалоосун майда баратына чейин түшүнбөсөм дагы, баардык ой чуңкурун көрбөсөм дагы ишеним менен аткаруу. 14-аятта эмне дейт? Окуп көрөлү. Ошол күн силердин эсиңерде калсын. Ошол күндү түбөлүккө белгилеген майрам катары Теңирге арнап, укумдан тукумга майрамдагыла дейт. Ушул жерден угармандар, мен силердин көңүлүңөрдү төмөнкүгө бургум келет. Ысырайылдыктардын куткарылышы, тун уулдарынын аман калышы, алар каалгаларынын кашектерине кан сыйпадыбы же жокпу, мына ошого көз каранды. Ал эми андан аркысы такыр башка маселе. Андан аркысы майрам, Теңирди даңктоо, кубаныч жана шаттык. Ал эми 14-аяттан ары карай окугандарыбыз угармандар, ысырайылдыктардын куткарылышы үчүн коюлган шарт эмес. Анда мындай делет 15-аятта. 7 күн ачыткысыз нан жегиле. Биринчи күндөн тартып үйүңөрдөгү ачыткы кошулган тамактарды жок кылгыла. Ким биринчи күндөн 7-чи күнгө чейин ачыткы кошулган тамак ичсе, ал Ысрайыл элинин арасынан жок кылынат дейт. Угармандар, негизи эмнеден коргонуу керек болгону эсиңердеби? Тун балдардын, тун уулдардын өлүмүнөн коргонуу керек болчу. 15-аятта болсо такыр башка нерсе тууралуу айтылып жатат. Ысырайылдыктар Теңирдин тилин алып, ишенимдин негизинде иш кылгандан кийин, алардын карым катышы чыңдалды. Кадыр эсе, адамдык, жакшы мамиле жана эң сонун баарлашуу жаралды. Эгер бирөөлөр бул мамиленин Кудай койгон эрежелерин аткаргысы келбесе, андай жан, андай адам Ысрайыл элинин арасынан жок кылынмак. Ошентип 16-аят. Биринчи күнү да, 7-чи күнү да ыйык чогулуш өткөргүлө. Бул күндөрү эч кандай жумуш кылынбасын. Ичип жей турган гана тамагыңарды жасасаңар болот дейт. Ооба угармандар, ары карай мунун баары кандай түзүлгөнү, майрамдык жөрөлгөлөр жана башкалар кандай болоору кеңири баяндалат. Эми ачыткыны жок кылуу тууралуу эки ооз сөз айта кетейин. Бул жолу дагы менин айтканым сейрек айтылган же такыр айтылбаган ой болушу мүмкүн угармандар. Ачыткы дегенде ыйык жазуу дайыма жамандык, жаман нерсе катары түшүндүрөт. Ачыткы деген жаман деп. Жаңы келишимде дагы бул тема боюнча жакшы үлгү насаат аңгеме бар. Бирок аны кээ бир насаатчылар туура эмес чечмелешет. Ал кайсыл жерде дей турган болсоңуздар, Ыйык Инжил китебинин Матай жазган жакшы кабарынын 13-бөлүмүндө. Мен 33-аятта окуйн. Ыйса аларга дагы мындай үлгү насаат аңгеме айтты. Асман падышачылыгы камыр ачытыш үчүн 3 ченем унга салынган ачыткыга окшош. Ушуну окуп туруп, мынакей, ачыткы, асман падышачылыгы ачып, көтөрүлүп, көбөйөт дейт. Демек ачыткы бул жакшы нерсе дешет. Бирок угармандар, көңүл бурсаңар, ысырайылдыктарга эң биринчи Пасах учурунда ачыткы аттуунун баарын жок кылгыла деген так көрсөтмө берилген. Ал гана тургай Ыйса Машаяктагы өзүн угуп турган элге фарисейлердин жана садукейлердин ачыткысынан сак болгула деген. Ошондуктан ыйык жазууда ачыткы бул жаман нерсе. Биз Матай жазган жакшы кабардан үзүндүсүн окуган үлгү насаат аңгемедеги ачыткы угармандар жакшы кабар менен бирге өсүп жаткан жалган окутууларды көрсөткөн. Бул кадыресе нерсени Кудай так ушундай болот деп эскертип жатат. Бирок көптөрдү жана көптөр башкача окутушаарын мен билип эле жүрөм. Бул тема боюнча кайчы пикир айткандарды да уккам. Карап көрсөңөр, ыйык жазуудагы үзүндүлөрдүн көбүндө ачыткы кандайдыр бир терс, жаман нерсе катары айтылып жатса, ага жакшы касиеттерди ыйгарып коюу укугун биз кайдан алдык эле? Мисирден чыгуу китеби 12-бөлүм 19-20 окуйлу. 7 күн бою силердин үйүңөрдө ачыткы кошулган тамак болбошу керек. Себеби ким ачыткы кошулган тамак жесе, ал келгин болобу? Ошол жердин жергиликтүү тургуну болобу? Ысрайыл жамаатынан жок кылынат. Ачыткы кошулган эч нерсе жебегиле. Кайсы жерде болсоңор да ачыткысыз нан жегиле дейт. Угармандар, негизи адамга ачыткысы жок нан даамы жоктой сезилет. Нан сындыруу расмисинде кээде ачыткысыз нан же калама сындырып, ошондон бир үзүмдөн жеген учурлар да болот. Биздин улуттук ашканабызда дагы ачыткысыз нандарды, каламаларды көрүп эле жеп эле жүрөбүз. Татымалдар, май, дагы ар нерсе кошулуп, майга коорулуп,
даамдууланып жасалган тамактарга көнүп калгандарга чынында ачыткысыз нан анчайын жага бербейт. Бирок билесиңерби, көрсө Кудай ошондо ачыткысыз нан өзүнүн алдында эле жагымдуу болуп эсептелбестен Ысрайыл элине дагы пайдалуу экенин көрсөткөн экен. Бирөөлөр балким, ой, анын даамы жок, ал супсак, андан бат эле көңүлүң калат да деши мүмкүн. Бирок угармандар, мунун азыркы учурдагы жыйынга кандай окшоштугу бар экенин билесиңерби? Азыркы учурда жыйындарда ыйык жазууну баардыгы эле сүйүп окуй бербейт. Аны изилдегенди бияка эле кой. Андан көрө тек гана сүйлөшүп, көңүл ачып отурганды алдаганча кызыктуу деп эсептешет. Бир жолу мага бир жыйындын мүчөлөрү даттанып калышты. Билесизби, бизде жума ичинде эч кандай кызыктуу деле нерсе болбойт. Болгону ыйык жазууну изилдөө, анан сыйынуу чогулуштарынан башка эч нерсе жок дешти. Ооба, адамдык көз караш менен карай турган болсом, аларды мен түшүнүп турам. Анткени аларга жакын жерде түркүн иш-чараларды, ар кандай ийримдерди, жолугушууларды жана башкаларды тыынбай өткөрүп турган башка кошуна жыйыны бар болчу. Бирок анын баары жаман эмес деңизчи. Ысрайылдыктар деле жалаң эле ачыткысыз нан жеп отура беришкен эмес. Бирок Кудай аларды боштондукка чыгарууга даярдап жаткан учурда аларга конкреттүү көрсөтмө берген. Ошондуктан өзүбүзгө жаккандыгына, даамдуу нерселерди гана ойлой бербей, пайдалууну дагы ойлогонубуз жөн экен. Чындыгында угармандар, даамдуу нерселер менен пайдалуу нерселер көп учурда дал келеше бербейт. Эмесе биз окуубузду андан ары уланталы. Ошентип 21-аят. Муса Ысрайыл аксакалдарын чакырып алып, аларга мындай деди: үй бүлөңөрдөгү кишинин санына жараша мал тандап, пасахка арнап сойгула. Угармандар, эми курмандык козунун канын каалгалардын кашектерине кантип сыйпаш керек? Эми ошол тууралуу сүйлөшөлү. 22-аят. Бир тутам иссоп алып, идиштеги канга малып, эшиктин маңдайчасы менен 2 каптал кашегине сыйпагыла. Өзүңөр болсо таң атканга чейин үйүңөрдөн чыкпагыла. Угармандар, бул жерде аталып өткөн иссоп таштак, бирок нымдуу аймактарда кездешкен өсүмдүк. Анын көрүнүшү дагы, кармалап көргөндө дагы ал азыркы тил менен айтканда губкага окшош. Анын ошол губка сымалданып, суюктукту, нымды соруп ала турган касиети бар экен. Канды кашектерине сыйпаш үчүн ошол өсүмдүктөн губка жасап алыш керек болгон. Ал канды сордуруп алып, кайра сыйпаганга ыңгайлуу. Кээде угармандар, ыйык жазууну талкуулагандар губканы биздин ишенимибизге салыштырып, биз дагы дал ушул губкадай болушубуз керек дешет. Ыйса Машаяктын каны биз үчүн төгүлгөн. Ошол канды биз сиңирип алабыз. Анан ишенимибиз аркылуу ал биздин кылмыштарыбызды, биздин күнөөлөрүбүздү жууйт дешет. Ооба, мен түшүнүп турам. Кандай гана салыштыруу болбосун, баардыгы жетишсиз. Айрыкча чектен ашып кеткен учурда. Бул салыштыруу дагы жетишсиз. Ошентсе дагы бул жерде маанилүү нерсе бар деп ойлойм. Биздин ишенимибиз Ыйса Машаяктын канын жашообузга алып келген. Жашообузга сыйпаган каражат. Ошентип 23-аятты окуйлу. Теңир Мисирди кыйратыш үчүн бара жатканда, эшигиңердин маңдайчасы менен 2 кашегиндеги канды көрүп, кый өтүп кетет. Кыйратуу үчүн келе жаткан кыйратуучуну силердин үйүңөргө киргизбейт. Угармандар, Мисирдин акыркы жазаларында бир өзгөчөлүк бар экенин эскерте кетейин. Ал жазалар еврей эли жашаган жерге тийген эмес. Еврей эли анын баарынан корголуп турган. Түшүнүп турам. Бул жерде Муса пайгамбарды угуп турган адамдарга белгилүү бир деңгээлде, түгүл зор ишеним керек болгон. Алар жазалар бул жерде болбоду. Биринчиден ал жазалар андай деле күчтүү эмес экен. Экинчиден алар бизге тийген жок деши мүмкүн эле. Бирок бул жолу тиери анык болуп турат. Болгону андан аман калуунун бир гана жолу бар. Ал Теңир өзү берген көрсөтмөнү ишеним аркылуу аны кандай айтса ошондой аткаруу. Угуп жатканыңыз ыйык жазууну барактайлы берүүсү. Биздин берүүнү үзгүлтүксүз угуу үчүн YouTube каналыбызга жана Facebook баракчабызга катталууну унутпаңыз. Угармандар, биз сөзүбүздү андан ары уланталы. Андан ары ошентип жаңы көрсөтмөлөр. Айткандай эле 26-27 аяттардагы сөздөр абдан маанилүү сөздөр угармандар. Окуйлу. Балдарыңар силерден,
бул эмне деген ибадат деп сурашса, бул Теңирге арналган Пасах курмандыгы. Ал мисирликтерди кыйратып жатканда, Мисирдеги Ысрайыл уулдарынын үйлөрүнөн кый өтүп кеткен, биздин үйлөрүбүздү куткарып калган дегиле. Мына угармандар, ата-энелердин ишеним жолун балдарына өткөрүп бериши, угармандар, тилекке каршы бүгүнкү күндө солгундап кетти. Балдар ансыз деле баарын билебиз деп ойлошот. Алар суроо беришпейт. Суроо беришсе дагы ата-энелери жооп бергенге дайым эле даяр эмес болушат. Ошентип 29-аяттан ары карай окуйлу. Бул жерде дагы өзөккү болуп кала турган бир окуя сүрөттөлөт. 29-аяттан 32-аятка чейин окуйлу. Түн ортосунда Теңир Мисир жериндеги баардык тун балдарды, тактыда отурган фараондун тун баласынан баштап, зынданда жаткан туткундун тун баласына чейин өлтүрдү. Ошондой эле малдын биринчи төлүнүн баарын кырып салды. Ошондо фараон өзү, бүт кулдары, бүткүл Мисир эли түн ичинде орундарынан турушту. Мисир жеринен катуу өкүрүк чыкты. Анткени өлүк чыкпаган үй болгон жок. Фараон түн ичинде Муса менен Арунду чакыртып алып, тургула, Ысрайыл уулдары, менин элимдин арасынан кеткиле. Өзүңөр айткандай, Теңириңерге ибадат кылганы кеткиле. Өзүңөр айткандай, майда жана бодо малыңарды ала кеткиле. Мага да батаңарды бергиле деди. Угармандар, карасаңар, канткен менен алар ысрайылдыктардан бата сурап жатат. Анда кандайдыр бир алсыз болсо дагы кыймыл бар. Адатта көп айтылып жүрчү эки каршы пикирге мен жооп берип кетким келет. Адамдар Кудай ырайымсыз экен дешет. Биринчиден, эмне үчүн ал фараонду дароо эле айыптап, бүт Мисирди жазалап салды дешет. А мен болсо кандайча дароо эле деген суроо берер элем. Башында тек гана ал Муса пайгамбардын таягы ажыдаарга же крокодилге айланган. Эсиңерде болсо, бул тууралуу биз айтканбыз. Ошол жерде дагы адаттан тыш бир сөз колдонулганын айтканбыз. Фараондун ойлонгонго мүмкүнчүлүгү болгон. Фараондун тоо кылууга мүмкүнчүлүгү болгон. Ал эми ошол мүмкүнчүлүктү колдонбой койгону башка маселе. Экинчиден, Кудай ушунчалык ырайымсыз экен. Мисирдин тун уулдарын түгөл кырып салган эмнеси дешет. Ооба достор, жанды берген Кудайдын жанды кайра алганга толук укугу бар. Аюп пайгамбар айткандай, берген дагы Кудай, алган дагы Кудай. Ал эми биздин жөнүбүз башка. Анткени адамга өмүрдү берген биз эмеспиз. Ал эми Кудай бергенин алып койсо, ал өзү билет да. Ал биздин ишибиз эмес. Аны күнөөлөгөнгө эч бир адам пендесинин укугу дагы жок. 33-аятта окуйлу. Ошентип мисирликтер кетпесеңер баарыбыз өлүп калабыз дешип, аларды ал жерден тезирээк чыгып кетүүгө мажбурлашты. Ооба угармандар, алардын минтип жатканы чынында түшүнүктүү. Эгер өлүм тунуулдарды жутуп кирип келсе, кийинки кадам кандай болот? А дегенде эле тунуулдар кырылды. Эми тигилердин Кудайы бул жазаны дагы да күчөтө турган болсо, өлүм эми калгандарынын баардыгынын башын жутпайбы деп коркуп жатышат. Ошол себептүү алар так ушинтип кыйсыпыр түшүп, элди шаштырып жатышат. Угуп жатканыңыз ыйык жазууну барактайлы берүүсү. Биздин берүүнү үзгүлтүксүз угуу үчүн YouTube каналыбызга жана Facebook баракчабызга катталууну унутпаңыз. Угармандар, алдыда окуй турган 35-36 аяттар биз буга чейин да кайта кеткен нерселер тууралуу айтат. Мисирликтер ысрайылдыктарга төлөп бериш керек болгон. Ысрайылдыктар иштеп тапкан, бирок төлөнбөй калган эмгек акы тууралуу. Окуйлу. Ысрайыл уулдары Мусанын айтканындай кылып, мисирликтердин алтын, күмүш буюмдарын, кийимдерин сурап алышты. Теңир болсо мисирликтердин көз алдында өз элине ырайым кылды. Мисирликтер алардын сураганын беришти. Ошентип алар мисирликтерди тоноп алышты. Ооба достор, бизди ушул жердеги тоноп алышты деген сөз абдан таң калтырышы мүмкүн. Анткени кээде ушул сөздөрдү баса белгилеп, карагылачы, Ысрайыл деле талап тоноочулук кылыптыр. Бул жерде карама каршы бир эки ой бар. Теңир ырайым кылды. Мисирликтер алардын сураганын беришти. Өздөрү беришти деп келип, андан кийин эле алар мисирликтерди тоноп алышты деп турбайбы дешет. Менимче, ооба, Кудай Мисир элинин жүрөгүнө ысрайылдыктарга карата ырайым салган угармандар. Теңир Мисир элине коркунуч туудуруу аркылуу ушундай кылган.
мисирликтердин чынында үрөйлөр учуп калган. Кээде Кудай ушундайча дагы иштейт. Ошентип азыр биз 37-38 аяттарды окойлу. Ысрайыл уулдары Рамсестен чыгып Суккотко жөнөштү. Балдарды эсептебегенде алардын саны 600 000 жөө эркек эле. Алар менен бирге ар кайсы уруудан көп сандаган адамдар да чыгышты. Алар көп сандаган майда жана бодо малы менен чыгышты. Келгиле угармандар, ушул жерден өзүбүзгө бир эки суроо берип көрөлү. Мисирден кимдер чыккан? Алардын толук саны канча болгон? Жогоруда болсо биз 600 000 жөө эркек деп окудук. Эсиңерде угармандар, мен ысрайылдыктардын саны 1 миллиондон ашык болгон деп айткам. 1 миллион 200 000. Атүгүл 1 миллион 500 000ге чейин жеткен алардын саны. Кандайча? Буюрса алдыдагы сандар китебине жеткенде мен бул тууралуу тагыраак түшүндүрүп берем. Азырынча болсо, биринчиден 600 000 жөө эркек деп атабыз. Башкача айтканда буга улгайган эркек кишилер да кирет. Ал эми балдар, эркек балдар эсептелбейт. Эми ушул санга бүт бала бакыраны, кары картаңды, ар кайсы курактагы аялдарды жана кыздарды кошуу керек. Демек достор, 600 000 деген бул баш жак эле. Экинчиден, жогоруда окуганыбыздай, чоочун уруулардын, бөтөн уруулардын адамдарынан дагы ысрайылдыктар менен чогуу чыккандар болгон. Кийин Ысрайыл элинин ар кандай нерселерди айтып наалый баштаганын билебиз. Алдыда буюрса алар жөнүндө да окуйбуз. Бирок ыйык жазууну окугандар бул тууралуу билет. Ысрайылдыктар чөлдө кетип бара жатып, наалып, жараткан Кудайына нааразы боло башташкан. Менимче дал ошол наалыгандардын, өзгөчө наалыгандардын арасында Ысрайылга кошулуп калган бөтөн уруунун адамдары да болсо керек. Алар мисалы атасы еврей эмес, энеси еврей адамдар. Же болбосо тескерисинче да болушу мүмкүн. Ошол адамдар Ысрайыл эли менен чогуу болчу. Мына, ошол адамдар баарынан көп наалышкан. Угармандар, эмне үчүн мындай деп жатам? Ооба, анткени кандайдыр бир деңгээлде жыйын жетекчиси, жыйын кызматчысы катары менин тажрыйбам бар. Кызматымда жыйынга кошулганы менен, өздөрүн толугу менен жыйындын бир бөлүгү катары сезбеген адамдар баарынан көп наалып, баарынан көп нааразылана беришет. Алар жыйынга кошулган, бирок кошулду деген аттар эле бар. Сыноо башталары менен, кыйынчылыктар башталары менен ошондой олку-солку, бекем эмес адамдар көйгөйдү чечүүгө салым кошуунун ордуна чынында кошумча көйгөй болушат. Кээде алардын айынан көйгөй чечилмек түгүл ого бетер курчуп кетет. Угармандар, ошентип биз текстке кайра кайтып келели. 39-аяттан 42-аятка чейин окуйлу. Мисирден ала чыгышкан ачыткысыз камырдан токоч жазашты. Анткени камыр али ачып кетелек болчу. Мисирден шашылыш түрдө куулуп чыккандыктан жолго тамак ашты камдай албай калышкан эле. Ысрайыл уулдары Мисирде 430 жыл жашашты. Туура 430 жыл болгон күнү түн ичинде Теңирдин бүткүл кошууну Мисир жеринен чыкты. Бул түн аларды Мисирден алып чыгыш үчүн уктабай өткөрө турган, Теңирге арналган түн. Бул түндү Ысрайыл уулдары укумдан тукумга сакташы керек. Мына ардактуу угармандар, ошентип Пасахтын башталышы. Биздин жашообузда дагы олуттуу нерселер башталган учурлар бар. Ал биздин күнөөнүн падышачылыгынан чыккан учурубуз. Кудай өзү бизди алып чыгып, жетелеп келе жаткан жол. 43-44 Теңир Муса менен Арунга мындай деди: Пасах курмандыгынын мыйзамы мындай: аны башка уруунун бир да кишиси жебесин. Аны күмүшкө сатылып алынган ар бир кул сүннөткө отургузулгандан кийин гана жесе болот. Аны келгин киши менен жалданма киши жебесин. Угармандар, башкача айтканда, ушул Пасах курмандыгынан жеш үчүн сүннөткө олтургузулуу аркылуу еврей элине таандык болуу, өз киши болуу керек болчу. Эгер адам ошого макул болсо, ооба, мен сүннөткө олтургузулам, мен еврей элине таандык болом десе, анда Пасах курмандыгынын этинен жесе болот. Антпесе анын зыянынан башка эч кандай пайдасы болмок эмес. Антпесе арабызга чоочун, жат адамдар келет. Анан жыйында көйгөй келип чыгат. Бир жагынан алганда биз адамдардын машаякка келишин абдан каалайбыз. Анткени муну Кудай өзү каалайт. Экинчи жагынан алганда жыйын Кудайды тааныбаган бөтөн адамдарга толот. Туугандар, менде баары жайында.
мен эч кандай көйгөй жараткан адам эмесмин деп эсептеген адамдарга толуп кетет. Ошондо жыйын кыйрайт. Ооба достор, мен азыр өз ара карама каршы эки ойду айтып жаткансып турганымды түшүнүп турам. Бирок тигиниси да мунусу да бар чындыгында. Эгер адам Кудайдын келишимин кабыл алууга даяр болбосо, анда Пасах ал үчүн эмес. Бирок ошол эле учурда бутпарас киши деле Теңирге ишенип кала турган болсо, ишеним аркылуу Кудай менен келишим түзө алат. Ошентип 47-48 аятта: муну Исраилдин бүт жамааты аткарсын. Эгерде сенин жаныңа көчүп келген келгин Теңирдин Пасахын өткөргүсү келсе, анда анын баардык эркек аттуулары сүннөткө отургузулсун. Ошондон кийин өткөрө берсин. Ошондо ал ошол жердин жергиликтүү тургуну болуп калат. Башкача айтканда, жол бар. Ал жол, угармандар, Кудай сунуштаган келишимге макул болуу. Ошентип 49 аятта мындай делет: жергиликтүү тургунга да, силердин араңарга көчүп келген келгинге да бир мыйзам болсун. Ал эми угармандар, Ыйса Машаяктагы өзүнүн бир жолку курмандыгы аркылуу өзүнө келген еврей менен бутпарастарды бириктирип жана аларды бир эл кылат. Ошентип кийинки аяттарда Теңир Муса менен Арунга кандай буйрса, Исраил уулдары так ошондой кылышты. Дал ошол күнү Теңир Исраил уулдарын Мисирден кошуундары менен алып чыкты. Ооба, ардактуу замандаш, бир кезде Теңир мени куткарып алган. Мени күнөөнүн бийлигинен куткарып алган күн болгон. Сиздичи? Ооба, мени дагы деп жооп бересиз деп үмүттөнөм. Чынында ошондой болсун. Эмесе угармандар, баардык нерсенин өзүнүн убактысы бар дегендей, биздин убактыбыз дагы соңуна келип калды. Ооба, бирок кайрадан келеркиде мына ушул жерден баштап сөзүбүздү улантабыз. Ал эми сиздер болсо ушул ыйык жазууну барактайлы берүүсүн үзгүлтүксүз угуу үчүн биздин ушул YouTube каналыбызга жана Facebook баракчабызга катталууну унутпаңыздар. Ал эми азыр болсо кайрадан жолукканча аманчылыкта бар болуңуздар. Кудай ар бирибизди жалгасын деп сиздер менен коштошмокчумун. Ардактуу достор, биздин ыйык жазуунун барактарына жасай турган саякатыбызга кошулганыңыздарга рахмат. Бул убакыт силер үчүн пайдалуу болду деген үмүттөмүн. Кийинки жолугушууда да китептердин эң асылы болгон ыйык жазууну кайрадан ача турган жолугушууда да силерди күтөбүз. Уктуруу теология илимдеринин доктору Джон Вернан Макгинин материалдарынын негизинде даярдалды.